Inspire'дын видеосунда көптөгөн комментарийлер Toyota Crown жөнүндө болду. Силер үчүн мына таза Crown'ду тест драйв кылабыз азыр. Негизи Жапонияда Crown'дар бир гана такси кызматы үчүн жасалган. Crown'дун тарыхы 1955 жыл башталат. Бул болсо Crown'дун 180 деген кузову. Булар 2003-2008 жылдары чыгарылган. Crown'дун тарыхын негизи бай деп койсок болот. Анткени эң биринчи Crown 1955 жана 63 жылдары чыгарылган. Ал эми 2003 жылга чейин Crown'дун 10 дана мууну чыгарылган. Азыркы учурда Crown'дун 16 мууну чыгарылып жатат. 2000 жылдары Toyota Crown'дун соодасы азайып баштады. Анан Toyota компаниясы кичине кабаттуу болуп баштады. Бирок ошол учурда өндүрүштү жетектеген Mitsuhisa Kato деген киши Crown'дун тарыхын эч токтотпойм деген сөздөрдү айткан. Демек алар жапжаңы платформаны алып туруп, жаңы кыймылдаткыч орнотуп туруп Toyota Crown'ду чыгарышты. Zero Crown деп коюшат. Демек, бардыгын 0дөн баштап жасашкан. 180 кузовдун өлчөмдөрү кичине чоңураак болуп чыкты. Демек, мисалы BMW 5 серия жана Mercedes E-класс менен салыштырганда бул чоңураак бизнес седан болуп калды. Анан мурунку Crown'дар менен салыштырганда мунун аэродинамикалык каршылыгы азайды. Андан тышкары көпчүлүк элементтери алюминийден жасалгандыктан жалпы салмагы кичине болсо деле азайды. Ал эми көрөрмандар үчүн эң кызыктуу өзгөртүү ушул капоттун астында. Мурдакы катар менен жайгашкан 6 цилиндрлердин ордуна V-образдуу 6 цилиндр кыймылдаткычтары келди. Көлөмү 2,5 литр, анан 3 литр. Анан негизи булардын 2 топтому болот. Royal, анан Athlete топтому. 2005 жылы булар рестайлинг болгон. Рестайлинг болгондо жаңы торчосу, башкача фаралары, анан кичине башкача бамперлери. Бирок Athlete топтому жаңы кыймылдаткычы менен келип баштады. 3,5 литр V-образдуу 6 цилиндрлер менен. 2GR FSE деген аты. 315 аттын күчү жана 380 Ньютон-метр айлантма учуру. Ошол айлантма учурдун баардыгын арткы дөңгөлөктөргө 6 баскычтуу өзү которгон жүрүк котормосу жеткирет. Ал эми булардын кандай көйгөйлөрү бар десеңер, биринчиден кыймылдаткычтын дизайны кичине начар болгондуктан 5-цилиндр ысып кетиши мүмкүн. Ысыганда цилиндр чийилип, майдын чыгымы көтөрүлөт. Баягы Lexus GS үлгүсүндөгү уна 5-цилиндр маселеси боюнча таанымал болот го. Дал ошол кыймылдаткыч ушул жерде орнотулган. Андан тышкары негизи GR кыймылдаткычтарында суу помпасы жана катушкалары начар болот экен. Бирок бул кыймылдаткыч өз учурунда күчтүү, үнөмдүү, анан заманбап болуп эсептелген. Буларды негизи жакшы карасаңар, убагында чыккан маселелерди карап турсаңар, булар 300 000 чакырымга чейин жүрө берет. Дагы бир маанилүү айта кетчү нерсе, ушул 180 кузовунда Majesta деген үлгүсү болгон. Majestаны мындай Crown'дун премиум версиясы деп түшүнсө болот. Анткени алар ушул эле платформаны алып туруп, премиум опцияларын кошуп койушкан. Мисалы, пневмо жүрүү бөлүгү, терезесинде проекциясы жана күчтүүрөөк V-образдуу кыймылдаткыч. Ошонун бардыгы Crown'да болгон эмес. Бирок 3.5 Crown Athlete'тердин тормоздору күчтүүрөөк. Анткени бул жерде 4 поршень менен токтотмо системасы орнотулган. Карагылач кандай чоң. Тормоз бергенде бул жакшы эле токтойт. Ал эми Majesta ал жакта көлөмү 4-3 кыймылдаткыч болсо деле, 1 поршень токтотмо системасы орнотулган. 1-2 жолу катуу тормоз берсеңер, тормоз системасы ысып кетиши мүмкүн. Япондор муну эмнеге Athlete деп аташкан десеңер, Athlete'ке окшош күчтүү болсун деп аташкан. Сыртынан мындай бир нече спорт мүнөздөр бар, бирок ичинде спорттун эси да жок. Мисалы, алдыда турган прибор панели кымбат саатка окшошуп кетет. Ал эми бул жерде эч кандай спорт рулю жок. Анын ордуна чоң булгарыдан жасалган руль. Рулунда аудио системанын жана телефонду башкара турган баскычтары орнотулган. Ал эми ортосунда болсо чоң экран. Бул экран азыркы заманда аябай деле керек эмес, бирок өз учурунда өзүнүн опциялары менен бардыгын таң алдырган. Албетте бул жерде эки аймактык климат контроль, анан ушул климат контролдун бир өзгөчөлүгү бар.
Мисалы башка унааларда ушул дефлекторлорду колуңар менен жылдырасыңар го. Бул системада ушул свинг деген баскычы бар. Климат контроль иштеп жаткан учурда свинг деген баскычты басканда дефлекторлор өзү оңго солго жылып турат. Отургучтары өтө ыңгайлуу. Анан албетте отургучтарды баскычтар менен жылдырып, эс тутум системасы менен настройка кылып койсоңор болот. Арткы жүргүнчүлөр болсо ушул отургучту бул жакта жайгашкан баскычтар менен жылдырса болот. Анан артында орун көп. Анан ортосунда аудио системаны башкара турган баскычтары орнотулган. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, япондор ушул салонду жасап жатканда акчаны кыскартышкан окшойт. Анткени ушул алдыңкы панели кандай топтом болбосо деле күндүн астына туруп калса жарылат экен. Бул негизи Toyota компаниясынын аброюна начар таасир этет. Анткени Toyota унаалары көп жылдан бери өзүнүн ишенимдүүлүгү жана сапаты менен таанымал болуп келген. Бирок тилекке каршы ушундай нерселер пайда болуп баштады. Ошондуктан ушул панелди кайрадан жасатып же үстүнө килемче төшөп коюш керек. Келе достор, краунду чогуу айдап көрөлү. Негизи интернет тармактарында ушул краун Merz E55 менен жарышкан видеолорду көрсөңөр болот. Демек бул аябай күчтүү седан. Мынакей газды басып көрөлү. Ай. Бул чыныгы атлет экен. Газды басканда тим эле Усейн Болтко окшоп бардыгын ашып кетчүдөй. Жүрүк котормосу жакшы иштейт. Аябай жумшак которот. Жүрүү бөлүгү болсо жумшак. Анан ушул жүрүү бөлүгүнүн эки иштечү режими бар. Спорт анан жөнөкөй. Ошол эки режими менен иштетсеңер болот. Анан чуу тосмосу да жакшы. Кошумча чуу тосмо чаптап эле койсоңор болот. Ал эми күйүүчү майдын чыгымы боюнча азыркы учурда бортовой компьютер ар бир 100 километрге 10,5 литр ичет деп көрсөтүп жатат. Бул негизи орточо чыгым окшойт. Анткени интернет тармактарында айдоочулардын айтымында 10, 11, 12 литр 100 километрге ичет деп айтышат экен. Трассада 8, 9, кээде 7 литр ичет. Айдаганга жараша. Краун айдагандар барбы? Комментарийге жазып койгулачы, силердин чыгымыңар канча? Булардын базар баасы канча десеңер, машина KG'ден азыр карасам, эң арзаны $5,000, эң кымбаты $12,800. Бул унаанын баасы болсо $11,000. Видеонун астына тиркемени кошуп коебуз, ошол тиркемени бассаңар, кожой менен байланышып, кошумча маалыматын окусаңар болот. Ал эми биздин каналыбызга катталып, бизди лайк жана комментарийлер менен колдоп турганы унутпагыла достор. Силер менен машина KG бар болула.